Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Бир жылда кантип байыса болот? Ийгиликке жетүүнүн 52 кадамы. Наполеон Хилл. Кириш сөз. 10 жыл аралыгында 1950-1960 жылдары мага Наполеон Хилл менен анын башкы менеджери катары иштөө бакыты буйруган эле. Биз чогуу иштеген убакыт аралыгында лекциялар, китептер, кинофильмдер жана жеке консультациялар укмуштуудай жыйынтыктарга жетүүгө түрткү болду. Миңдеген адамдарды каалоосуна жараша өз аракеттерин шыктандырууну, жашоонун чыныгы баалуулуктарына жетүүнү жана финансылык ишкерлик жактан ийгиликке жетүүнү үйрөтүп алдык. Бирок убакыттын өтүшү менен бул принциптерди өздөштүрүп кеткен адамдар аны практика жүзүндө колдонуп кете алышпагандыгын билдик. Алардын эргүүсү көздөн кайын болгон соң аракет кылууну да токтотушкан. Ошондо биз мотивация, от сыяктуу экендигин түшүндүк. Эгер аны колдоп турбаса, ал өчүп калат. Ошентип мотивациянын жалынын өчүрбөй колдоп туруу үчүн доктор Хилл экөөбүз Success Unlimited журналын түзгөнбүз. Анда жарык көргөн материалдардын жардамы менен жаңы жана чоң ийгиликтерге умтулгандарды жигердүүлүк, энтузиазм менен сугарып жаттык. Биз эбегейсиз зор жыйынтыктарга жеттик. Миңдеген адамдар жигердүүлүктүн булагы катары эсептеп, биздин журналга ишенип башташты. Бул китептеги макалалар биринчи жолу Success Unlimited журналында жарык көргөн. Доктор Хилл жазган макалалардын тематикасына кызыгуулар көп болгондуктан Наполеон Хиллдин фонду анын эң популярдуу макалаларын жаңыртууну туура көргөн. Анын Ойлон жана байы бестселлери сыяктуу эле ар бир макаласы окурмандар тарабынан кызыгуу жаратат. Алардын ар бир окурмандарга арналган атайын катты камтыйт жана алар мээбиздин чексиз мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүгө стимул берет. Албетте, бул китеп өзүнөн өзү эле сизге бакыт, ден соолук, байлык алып келбейт. Эгер сиз мунун баарына жетүүнү чындап кааласаңыз, анда ал сизге жаңы идеяларды ойлоп чыгууга жана максатка жетүү үчүн ойлоруңузду бир жерге топтоого жардам берет. Сиз мурда билбеген жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ача аласыз. Бирок эң башкысы, бул китеп сизди аракет кылууга үндөйт. Сиз ден соолукта жана бактылуу боло аласыз. Сиз байлыкка да жете аласыз. Сиздин күчүңүз чексиз. Жашоонун чыныгы баалуулуктарына жетүүдө бул китепте баяндалган ийгиликтин принциптерин колдонуу үчүн керектүү бааны төлөөгө даярсызбы? Ошону аныктап алыңыз. Тандоо сиздин гана колуңузда. Эгер сиз бул универсалдуу принциптерди ачып колдонууга даяр болсоңуз, анда жетүүнү максат кылган нерсеңизди так аныктап алууга өзүңүздү дайындап аласыз. Эгер сиздин дароо бүтүрүүгө муктаж же жакынкы келечекке коюлган конкреттүү максаттарыңыз болсо, анда сиз аныктап, тең салмактап жана аларга жетүү үчүн принциптерди жана ыкмаларды колдоно аласыз. Бул принциптердин эффективдүүлүгү жөнүндө толук жоопкерчилик менен айта алам. Себеби чөнтөгүмдө $150 бар кезде бул принциптерди колдонуп, мен өзүмдүн биринчи камсыздандыруу компаниямды ача алгам. Ошентип мен 4 континентте иш алып барган бир нече миллиарддык айлантуусу бар уюмдун тагыраак айтканда АОН камсыздандыруу компаниясынын директорлор кеңешинин төрагалык кызматын багындыра алдым. Биздин миңдеген соода өкүлдөрүбүз, кызматкерлерибиз жана уюштуруучуларыбыз эң жогорку айлык маяны алышчу. Себеби алардын баардыгы күнүмдүк жашоосунда доктор Хиллдин принциптерин колдонушкан. Чикагодогу өспүрүмдөр клубунун президенти болуп турган убакта инсандык жетишкендиктердин чыныгы философиясын колдонуп, шаардык өспүрүмдөр жашоолорун жакшы нукка багыттагандыгын көп байкадым. Абакта жаза өтөп жүрүп, доктор Хиллдин китебин окугандардын арасында рецидивизмдин жоюлганын байкадым. Бул принциптерге убакыт туруштук бере албайт. Success Unlimited журналынын биринчи чыгарылышындагындай эле алар бүгүнкү күндө да ийгиликтүү колдонулуп келет. Башкалардын ишин баалап жатып, мен бир гана критерийге маани берем. Баарынан маанилүүсү жыйынтык. Өзүмдүн жеке тажрыйбамдан жана мага кат жөнөткөн дүйнө жүзүндөгү миңдеген окурмандардын тажрыйбасынын негизинде Наполеон Хилл макалаларын өз максатына чын жүрөктөн жана талыкпастан умтулуп жаткандарга чындап таасир берерин жана бакыт, ден соолук,
бийлик жана байлык алып келерине толук ишене алдым. Бул казынада камтылган макалалар сизге да бул жакшылыктарды алып келери толук мүмкүн. Эгер сиз Наполеон Хилл сунуш кылган формула менен иш алып барсаңыз, анда бул формуланы колдонгон миллиондогон адамдар сыяктуу эле максатка жетүүдө өзүңүз ойлоп тапкан тоскоолдуктардан башка тоскоолдук башка көйгөй жол экендигин түшүнөсүз. Клемент Стоун, Наполеон Хилл фондунун президенти. Сөз башы. Наполеон Хиллдин эмгегинин бул жыйынтыгы сиз үчүн финансылык жана жеке жаатта ийгиликтерге жетүүгө болгон умтулууңузду колдоо үчүн ар жумалык план түзүп берүү максатын көздөйт. Клемент Стоундун баамында мотивация от сыяктуу. Эгер ал оттун өчүп калышын каалабасак, аны ар дайым колдоп сактап турушубуз керек. Жылдын ар бир жумасына 52 макаланын бири ылайыкталган. Бир конкреттүү макаланы бир жума аралыгында күн сайын окуу сунушталат. Белгилүү бир убакытта, тагыраак айтканда, сиздин жан дүйнөңүз бирөөнүн кеңешин кабыл алууга жөндөмдүү маалда окуганыңыз туура болот. Бардык макалалар көлөмү боюнча анча чоң эмес жана кабыл алууга жөнөкөй. Бирок алардын ар бири сиздин көңүлүңүздү буралат. Бул китептин үстүндө иштеп жатып жана материалдарды кайрадан окуп жатып, мен ар бир жолу өзүм үчүн улам жаңы идеяларды ойлоп таап жатканыма таң калчумун. Ишимди аяктап жатып, 30 жумага арналган «Оптимист болуңуз» деген макаланы кайрадан окуп чыктым. Аны окуган соң менде шыктануу пайда болду. Ошол эле күнү кечинде мен буга чейин перспективдүү эмес деп ойлоп жүргөн долбоорду кайра карап чыгып, аны ишке ашыруунун планын ойлоп таптым. Бир жумадан кийин эле ал долбоорду сатып, мен күткөндөн 20%га көп киреше таап алдым. Эгер мен «Оптимист болуңуз» деген макаланы дагы бир жолу окуп чыксам, анда жыйынтык андан да сонун болмок деп ишенем. Ар бир макаланы окуп чыгып, мынчалык тез эле жыйынтыкка жете койбойсуз. Жашооңузга жана өзүңүзгө канааттаныңыз. 49 жума деген макалада камтылган идея сизге көп жылдар бою пайдалуу болот. Ал эми анын мааниси убакыт өткөн сайын улам түшүнүктүүрөөк боло баштайт. Ал эми товардын жүзүн көрсөтө билиңиз деген макала сизге конкреттүү багыт берет. Аны сиз дароо эле практика жүзүндө колдонсоңуз болот. Кээ бир макалалар сиздин кылдат көңүл бурууңузду талап кылат. Аларга бир аз көбүрөөк көңүл бөлүңүз же дагы бир жума убактыңызды да арнаңыз. Себеби материалды өздөштүрүү ийгилиги календардагы сандардан эмес, сиздин умтулууңуздан көз каранды. Эгер макаланы окуп жатып, анын пайдалуулугун дароо көрө албасаңыз, кийинкисин окууга киришпеңиз. Балким сиз жөн гана идеянын маңызын дароо кабыл алууга көңүлдөнгөн эмессиз. Ар бир макаланы кабыл алып, карап чыгууга жетишээрлик убакыт бөлүңүз. Материал тандап жатып дуушар болгон эң кыйын маселе. Мен ар бир жолу четке жылдырып койгон макалага кайрылып, аны улам тереңден маанисин тапканымда болду. Ошондуктан китеп окуп бүткөндөн кийин да мезгил менен ага кайрылып туруңуз. Ал убакта сиз кайсы бир деңгээлде тажрыйбалуу болуп каласыз да, сиз үчүн актуалдуу болуп жаткан жакшы кепкеңиштерди макаладан таба аласыз. Макаланы күн сайын окуу берүү сизди зериктирип жиберет деп ойлосоңуз, анда сизге бир нече эрежени сунуш кылабыз. Өзүңүздү конкреттүү макаладагы жагдайдын катышуучусу деп эсептеңиз. Мисалы, күрөштө биз күч топтойбуз 5 жума деген макалада күрөш жана жең дегенди окусаңыз, анда чыныгы жашоодо колдонуп көрүңүз жана жеңип өтө турган кыйынчылыктарды аныктап алыңыз. Экинчи, макаланын үнүңүздү чыгарып окуңуз. Мындай ыкма окуган нерсени бат кабыл алууга шарт түзөт. Үчүнчү, өнөктөш менен иштешиңиз. Жубай же жолдош, коллега, кошуна же дос окуган макалага болгон көз карашыңызды бирге талкуулаңыз же бири-бириңизге окуп бериңиздер. Төртүнчү, макаланын мазмунун кыскартпастан көчүрүп жазыңыз. Текстти көчүрүп жазуу көбүрөөк аракетти талап кылат, бирок аларга көбүрөөк көңүл бөлүүгө шарт түзөт. Балким бул иштин арты менен Наполеон Хиллдин өз программаңды карманып чыныгы жашоо жагдайында колдон деген кеңешин аткара аласыз. Ар бир сөздү жазып жатып, ал эмне жөнүндө сөз болуп жатканын толук түшүнөсүз. Мындай ыкма менен сизди бирөө үй тапшырмасын аткарууга мажбурлап жатат деп ойлобоңуз. Себеби сиз өзүңүзгө өзүңүз баа бересиз. Бул китепти окуп, өздөштүргөн билимиңиздин деңгээли сиз үчүн 1 жыл аралыгында да көп жылдар өткөн соң да маанилүү болот.
Эгер сиз бул китепти максатыңызга жетүүнүн аспабына айлантууну туура көрсөңүз, анда сөзсүз ийгиликке жетесиз. Мэтью Сартвелл. Биринчи жума. Ийгилик эч кимдин колуна өзү сүзүп келбейт. Адамдын тагдырынын алдын ала айтуу үчүн футурист же оракул болуу кажет эмес. Бир гана суроо берүү жетиштүү. Сенин жашооңдогу эң башкы максатың кайсы жана ага жетүү үчүн кандай аракеттерди көрөсүң? Эгер бул суроону 100 адамга берип көрсөк, алардын 99-у мен өзүм кыялдангандай бактылуу жана жакшы жашоодо жашагым келет деп жооп беришет. Бул жооп эң туура жооптой сезилиши мүмкүн. Бирок тереңирээк ойлонуп көрсөк, мындай жоопту жашоонун агымы менен сүзүп адам гана бере алат. Андай адам бул жашоодо алдыга койгон максаты жана аны ишке ашырууга планы бар, ийгиликти багындырып жаткан адамдардан арткан оокатка ыраазы болуп жашай берет. Бай жана ийгиликтерди багындыра алган адам болуу үчүн алдыга чоң максат коюп, ага жетүүгүдөгү аракеттердин баскычтарын аныктап алуу керек. Бир нече жыл мурда мен Далластык Стюарт Остин Виер менен чогуу иштеген элем. Ал жигит мен редактор болуп эмгектенген журналда иштечү. Эгер ал бир ойлоп табуучунун өмүр баяны жөнүндө жазып чыкпаса, балким карапайым жазуучу бойдон калмактыр. Бул окуя аны абдан шыктандыргандыктан ал өз жашоосун түп тамыры менен өзгөртүүнү көздөдү. Стюарт журналистиканы таштап, патенттик дипломатия өкүл болуу үчүн окуусун улантаарын айтып бардыгын таң калтырды. Ал катардагы жөнөкөй кызматта калууну эмес, АКШнын жогорку патенттик өкүлү болууну максат кылды. Стюарт бул планын ишке ашыруу үчүн абдан аракеттенип, юридикалык коллеждеги окуусун кыска убакыттын ичинде аяктады. Адвокаттык ишке киришкен соң, ал атайлап эң оор иштерди тандап алып жатты. Ал эң жакшы репутация түптөй алгандыктан, анын көрсөткөн кызматы эл арасында талапка ээ болуп жатты. Анын кызмат акысы абдан жогору болсо да, эч качан кардар үзүлгөн жок. Алдыга койгон максаты жана планы бар адам сөзсүз максатын ишке ашыруунун жолун табат. Эгер сиз эмнени каалап жатканыңызды өзүңүз так билбесеңиз, анда сизге асмандан ысык ырыскы жаабайт жана сиз кайсы бир күнү ийгиликтүү адам болуп ойгоно калбайсыз. Эмнеге умтулуп жатканыңызды аныктай элек болсоңуз, анда сизге ким жардам берет? Так аныкталган максатка ээ болгондо гана бардык кыйынчылыктарды жана көйгөйлөрдү жеңүүгө мүмкүн. Ле Маратстын эң ийгиликтүү ишкер деп атаса туура болот. Ал адам эмнени каалап жатканын да, каалаган максатына кантип жетүүнү да билген. Инженер механик Маранс жумшак балмуздак чыгаруучу аппарат ойлоп тапкан. Ал өзүнүн кыялында жээкте орун алган көп сандаган кафелерди элестеткен жана анын элестеткендери чындыкка айланган. Башка жүздөгөн адамдар сыяктуу ал да ийгиликти багынта алган жана башкалардан да жардамын аяган эмес. Ал убакта революциялык көрүнүш катары саналган курулуш жана интерьердин дизайны боюнча долбоорлорду ишканалардын ээлерине берип турган. Маранс өзүнүн аппараттарын Американын бардык жерине орноткон жана ар түрлүү кошулмалары бар жумшак балмуздак сатып, абдан чоң байлык топтогон. Жыйынтыгы кандай болду деп ойлойсуз? Бир нече убакыттан кийин балмуздак саткан кафелер желесмал бардык шарттарды каптап кетти. Эгер сиз өзүңүзгө жана мүмкүнчүлүктөрүңүзгө ишенсеңиз, ойлогонуңузду ишке ашыруу мүмкүн экенине ишенесиз. Анда сиз сөзсүз максатыңызга жетесиз деп Ле Маранс айткан. Эгер сиз ийгиликке жетүүнү кааласаңыз, анда бүгүнкү күндөн баштап жашоонун агымы менен сүзүүнү токтотуңуз. Өзүңүз үчүн айкын максатты аныктап алыңыз. Аны баракка жазыңыз. Ал максатыңыз сиздин эсиңизде таксымал сакталып калсын. Ага жетүү үчүн конкреттүү кадамдарды да аныктап алыңыз. Убакытты созбостон ойлогон пландарыңызды ишке ашырып баштаңыз. Сиздин келечегиңиз сиздин жасаган аракеттериңизден көз каранды. Азыртадан баштап өзүңүз кыялданган келечекти аныктап алыңыз. Экинчи жума. Өз жашооңуз менен гана жашаганды үйрөнүңүз. Эгерде бирөө жарым сизге кантип жашаш керектигин үйрөтө берсе, анда сиздин жан дүйнөңүздө тынчтык болбойт. Ар бир адамга тийиштүү болгон жакшы бир сөз бар.
жараткан биздин ар бирибизге жападан жалгыз жана талашсыз болгон чоң артыкчылык берген. Ал өз акылын башкара билүү. Балким жараткан ар бир адамды өз жашоосу менен жашоого, башкалардын кейилигишүүсү жок, өз алдынча ойлонууга үндөгөндүр. Эгер жараткан андай максатты көздөбөсө, анда биз өз акылыбызды башкара алмак эмеспиз. Өз акылыңызды жана жашооңузду башкаруу укугун колдонуп, сиз кайсы тармакты тандабаңыз, бийиктиктерди багынта аласыз. Адамдын гениалдуулугу жараткандын бизге берген ушул укугун толук кандуу колдонгондугу менен түшүндүрүлөт. Гений адам деп өз акылын максималдуу түрдө колдоно алган жана бул процесске эч кимдин кийлигишүүсүнө жол бербеген адамды атайбыз. Бай жана атактуу болоордон мурда зор тоскоолдуктарды жеңип чыккан, жаралган көйгөйлөрдү артыкчылыкка айланта алган көптөгөн атактуу адамдардын жашоосу жөнүндө маалыматыбыз бар. Бул адамдар тоскоолдуктарды ийгиликке багыт алган трамплинге айланта алышкан. Алардын арасында Генри Форд, Томас Эдисон, Эндрю Карнеги, агайыны Уилбер жана Орвилл Райт сыяктуу гений адамдар бар. Көпчүлүккө салыштырмалуу азга алымсынбай, тагдырына утунуудан баш тарткан атактуулар абдан көп. Көп жыл мурун мага жумуш издеп бир ардагер кайрылды. Ал адам кыялдарынан ажырап, жашоодон көңүлү калганын, азыр ага бекер тамактанууга талоон жана уктоочу жер болсо жетиштүү экенин айтты. Жакшылыктан такыр эле үмүтүн үзгөндөй, анын жашоого болгон көз карашы кош көңүл эле. Анткени менин маңдайымда жөн гана эмне менен алектенерин аныктай албаган, али ишке жарандуу адам отурду. Эгер ал жашоого болгон мамилесин өзгөртсө, бир топ байлык топтой аларына көзүм жетип турду. Кандайдыр бир күч мага сиз мультимиллионер болсоңуз кантет, оңой эле миллионер болуу мүмкүнчүлүгү турганда аянычтуу жашоодо өмүр сүрүү эмне кыласыз деген суроону узатууга түрткү берди. Ал адам: тамашаңызды коюңузчу. Мен ачкамын. Мага жумуш керек деп жооп берди. Мен тамашалаган жокмун. Эгер сиз өзүңүздүн активдериңизди колдонууга макул болсоңуз, анда сиз миллиондорду иштеп таба аласыз. Актив деп сиз эмне жөнүндө айтып жатасыз? Менде кийип жүргөн кийимден башка эч нерсем жок деп кыйкырып жиберди. Ал адам менен сүйлөшүп отуруп, анын аскерде кызмат өтөөгө чейин Fuller Brush деп аталган ишканада соода сатык агенти болуп иштегенин билдим. Аскерде ал ашпозчунун кызматын аткарып жүрүп, тамак жасаганды жакшы өздөштүргөн экен. Ага табият берген күч кубаты жана акыл эстүүлүгүнөн тышкары тамак жасаганды да жана сатуу иштерин жакшы билгени анын активдери болуп эсептелди. Албетте, сатканды же тамак жасаганды билгендин баары эле мультимиллионер боло бербейт. Бирок бул ардагер биздин аталган кесиптер жөнүндөгү элестетүүбүздү талкалай алды. Ал адам эркин экен, ошондой эле анын мүмкүнчүлүктөрү да бар эле. Аны менен 2 саат баарлашкан соң менин маектешим аз-аздан өзгөрүп бара жатты. Үзүлгөн үмүт жана айласыздык жоголуп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү изденүү пайда болду. Акырында ал адам менен өзүңүздүн сатуучулук жөндөмүңүздү колдонуп, үй кожоекелерин көндүрүңүз. Алар кошуналардын түшкү тамакка чакырсын, андан соң ашканага керектүү буюмдарды сатсаңыз кантет деген оюмду угуп таасирленди. Мен ага кийим жана ашкана буюмдарын сатып алууга бир аз акча берип, андан аркысын өзү чечүүсүнө уруксат бердим. Бир жумадан кийин анын саткандан түшкөн таза кирешеси $100 түздү. Дагы бир жумадан кийин анын кирешеси 2 эсеге көбөйдү. Андан соң ал өзү сатуучуларды жумушка алып үйрөтүп баштады. 4 жылдан кийин анын 1 жылдык кирешеси $1 миллион ашты. Анын жеке индустриясына айланган сатуу боюнча жаңы планын дагы ишке киргизди. Менин оюмча, адамдын акылы эркин болсо жана өз алдынча чечим кабыл алууга эрктүү болсо, анда тозоктогу шайтандар коркуп турушат да, бейиште фанфарлардын кубанычтуу күүсү жаңырып турат. 3-жума. Ийгиликке умтулуу керек. Ийгилик топтогон байлыктын саны менен өлчөнөт деген сөз туура сезилиши мүмкүн. Албетте, бардары жашоо ийгиликтин маанилүү бөлүгү болуп саналат. Бирок эң башкы жана чыныгы сыйлык бул коюлган максатка жетип, ишти мыкты аткардым деген канааттануу сезими. Мисалга, Эйнштейнди алалы. Ал эч качан бай болгон эмес, өмүр бою карапайым жашоодо жашаган. Бирок ал ийгиликке жеткен эмес деп ким айта алат? Эйнштейн дүйнөнү өзгөртө алды. Себеби ал эмнени каалаарын анык билген жана
аларды ишке ашуунун планын түзгөн. Ийгиликке жетүүдө өзүн кыймылга келтирүү үчүн адамга эмне керек? Ал үчүн Эйнштейн жана башка атактуу жана ийгиликтүү адамдардын жашоосун мисал катары карап көрсөк болот. Ийгиликке жетүү үчүн абдан чоң каалоо болушу зарыл деген гана жалгыз жооп бар. Бирок жөнөкөй гана каалоо менен бир нерсеге багытталган анык максаттын ортосунда чоң айырма бар экенин эстен чыгарбоо керек. Каалооңуз терең жана күчтүү болгон кезде максатыңыздан мурда кыйын сезилген тоскоолдуктарды жеңүүгө жардам берет. Өз күчүнө ишенген адам үчүн кыла албай турган эч нерсе жок. Алдыңызга таксы максат коюңуз. Аны кагазга жазыңыз. Эсиңизге бекемдеп сактаңыз. Аны ишке ашуу үчүн бүткүл ойлоруңузду жана энергияңызды жумшаңыз. Майда чүйдө ийгиликсиз иштерге сиздин жолуңуздан кайтаруусуна жол бербеңиз. Аларды сизге туура жол көрсөтүп бере турган жардамчы катары эсептеңиз. Генри Форд биринчи аргымаксыз экипажын жасап баштаганда анын туугандары, кошуналары жана башка алыстагы көрө албаган адамдар аны жинди ойлоп табуучу деп шылдыңдашкан. Бирок Форд өз максатын даана билген. Ойлогонуна жетүү үчүн анын каалоосу абдан күчтүү болгон. Ал үчүн ойлогонун ишке ашууда тоскоол болчу нерсе болгон эмес. Ал механика жаатында жеткиликтүү билим ала албагандыктан өз алдынча билим алып баштаган. Өз максатын ишке ашууну каалаган адам үчүн эч кандай тоскоолдук жок. Форд Американын жүзүн өзгөртө алды. Автомобилдердин массалык түрдө өндүрүлүп чыгуусун алардын ортоңку баскычтагы адамдардын бир жерден экинчи жерге каттоосу үчүн оңой каражат кыла алган. Унаа куруу тармагындагы өнүгүүсү өндүрүштүн башка багыттарын өнүктүрүүгө өбөлгө түзгөн. Анын Tin Lizzy деп аталган ишканасы болбосо, автожолдор пайда болмок эмес. Аны менен катар сервистик станциялар, жол боюндагы ашканалар жана мотелдер, анан албетте миңдеген жумуш орундары пайда болбойт эле. Дагы башка мисал катары Джон Ванамейкерди алсак болот. Ал Филадельфия штатындагы кичинекей дүкөнүндө кызматчы катары карьерасын баштаган. Жумушун алгачкы күндөн баштап эле дүкөнүн ачууну көздөгөн. Бул ою жөнүндө жетекчисине айтканда, жетекчиси: "Сиз эмне жөнүндө айтып жатасың, Джонни? Азыр сенде дүкөн салганга эмес, жаңы кийим сатып алганга акчаң жок" деп күлүп гана койгон. Ооба, азыр менин кийим алганга да акчам жок. Бирок баары бир мен ушундай дүкөн ачууга максат кылам. Балким мындан да сонун дүкөн ачам. Мен баары бир өз максатыма жетем. Ванамейкер ийгиликтин туу чокусуна жеткен маалда өлкөдөгү эң чоң соода түйүндүн ээси болду. Мен татыктуу билим алган жокмун, бирок өзүмө керектүү илимди мени курчап турган жашоодон топтой алдым деп Ванамейкердин эскергени бар. Адам элестете алган жана анын акылы иштеген нерсенин баарына жете алат. Максатына жетүүнү көздөгөн адам өз убактысын текке кетирбейт. Ал үчүн адам өзүндө бар ыкмаларды да колдонот жана жаңы ыкмаларды да издеп табат. Азыртадан баштап өзүңүздө бар нерселерди колдонуп, ийгиликке карай кадам таштаңыз. 4-чү жума. Эмне үчүн айрым адамдар ийгиликке жете алышат, ал эми айрымдары ийгиликти багындыра алышпайт? Бул суроо адамзатты илгертеден бери ойлондуруп келе жатат. Тагыраагы адамдар үңкүрдө жашоодон баш тартып, жашоо үчүн ыңгайлуу жай издеп баштаган замандан тарта ушул суроо берилип келет. Балким, ийгиликтүү жашоо менен ийгиликсиз жашоону салыштырып көрүп, бул суроого жооп таба аларсыз. Ийгиликтүү адам ар дайым эмнени каалап жатканын өзү даана билет. Ал өз максатына жетүү жолун пландайт, өз ийгилигине ишенет жана ойлогонун ишке ашууга көбүрөөк көңүл бөлөт. Ийгиликсиз адамдын алдына койгон максаты жок. Колуна ийгилик кушу конгон адамдар гана бай боло алышат деп ойлошот. Андай адам кандайдыр бир жагдай мажбур кылганда гана өз демилгесин көрсөтө алат. Ийгиликтүү адамды өзүнүн пландарын жана максаттарын ишке ашыруу үчүн сатып алуучулардын өзүнө тартууга шыктуу. Эң мыкты сатуучуга салыштырсак болот. Ал эми ийгиликсиз адам башкалардын кемчиликтерин гана көрүп турат жана анын кыймыл аракетинен, мамилесинен эле айланасындагы адамдар анын негативдүү адам экенин билип коюшат. Ийгиликтүү адам бир нерсе айтаардан мурун жакшылап ойлонот. Адамдар менен маектешип жатканда өзүнүн ар бир сөзүн өз элегинен өткөрүп турат жана жакшы гана көз ирмендерге басым жасап, жакшы ойлорун гана билдирип турат. Ал эми ийгиликсиз адам баардыгын тескерисинче кылат.
көп учурда ойлонбогон нерселерди сүйлөп алып, бирөөнү таң калтырып же өкүндүрүп алышы мүмкүн. Ийгиликтүү адам жаралган көйгөйдү кылдат ойлондон соң гана өз оюн айтат. Ийгиликсиз адам болсо, жаралган көйгөйдүн өзөгүн түшүнө бербейт же кээде көйгөй тууралуу жетиштүү маалыматка да ээ боло албайт. Ийгиликтүү адам ар дайым өз убактысын, киришесин жана чыгашасын эсептеп турат. Ийгиликсиз адам болсо, убактысынын да, акчасынын да эсебин билбейт. Ийгиликтүү адам башкаларга жакшы мамиле кылууну билет. Айрыкча өзүнө окшош адамдар менен достук мамилесин чыңдоого аракет кылат. Ийгиликсиз адам пайда алып келүүчү адамдар менен гана мамиле түзөт. Ийгиликтүү адам ак ниет жана чыдамкай. Ийгиликсиз адам болсо, айланасындагы адамдардан оолактап, досторунун колдоосунан жана жакшы мүмкүнчүлүктөрдөн кол жууп калат. Ийгиликтүү адам жашоодон артта калбаш үчүн өзүнүн кесибинен же бизнесинен тышкары дүйнөдө болуп жаткан окуялардан да кабардар болуп турган аракеттенет. Ийгиликсиз адам болсо, тескеринче өзүнүн убактылуу кызыкчылыктарын гана ойлойт. Ийгиликтүү адам ар дайым позитивдүү ойлонот. Ийгиликсиз толугу менен анын кылган иштерин сапатынан жана көлөмүнөн көз каранды экенин анык билет. Ал бардык ишти туура, так жана жогорку сапатта жыйынтыктоону адатка айландырып алган. Ал эми ийгиликсиз адам эч кандай аракет кылбастан пайда көрүп калуунун жолун издейт же өзүнө тиешелүү эмес оокатты колдонуп алууну көздөйт. Эгер ал оюн ишке ашпаса, анда айланасындагы адамдарды сараң деп күнөөлөп баштайт. Ийгиликке жеткен адам жаратканга шүгүр кылып, өзү да элдердин жардамын аябайт. Ал эми ийгиликсиз адам эч нерсеге ишенбейт. Ал үчүн башка адамдардын эсебинен күн көрүп, курсагын тойгузуу гана маанилүү. Акырында ийгиликтүү адам менен ийгиликсиз адамдын айырмасын тактап, аныктап алдык окшойт. Алардын ар бири өзүнө жана айланасындагыларга кылган мамилесинин үзүрүн көрүшөт. 5-жума. Күрөштө биз күч топтойбуз. Адамдын табиятында жашоо үчүн күрөш деген функция түптөлгөн. Бул функция адамзаттын өнүгүү өсүшүнө түрткү берет. Эң кыйын сыноолор же ак эмгек менен тапкан тажрыйба аныктамасы адамдын болуп жаткан ишке болгон мамилесинен көз каранды. Күрөшсүз ийгиликке жетүү мүмкүн эмес. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейин биздин жашообуз кезеги бүтпөгөн сыноолордон турат. Ошол жашоо үчүн болгон күрөштө биз акырындык менен өтө баалуу тажрыйба топтойбуз. Бийлик менен күч биздин жасаган ишибиздин арты менен пайда болот, деп айткан Эмерсон. Күрөш жана жең. Бул күрөштө максатыңа жетүүдө керек болгон күч кубат жана акылга ээ болосуң деп табият бизди күрөшкө чакырып жатат. Эң катуу, бекем бактар деп чытырман токойдо эмес, ачык жерде өсүп, жаан-чачындуу аба райына туруштук бере алган бактар саналат. Менин чоң атам араба жасап иштечү. Үйдүн тегерегиндеги жерди тазалап жатып, ал ар дайым бир нече эменди күн куйкалап, шамал жанын койбой турган ачык жерде калтырып коёр эле. Чытырманда өскөн бактарга караганда жаан-чачындуу аба райына туруштук берип өскөн бактардын сөңгөгү катуураак болоорун билчү. Так ошондой сөңгөктөрдөн арабанын дөңгөлөктөрүн жасачу. Себеби ал дөңгөлөктөргө канчалык оор жүк артсаң дагы жарылып кетмек эмес. Мына ушул сыяктуу эле адамдын кайраты да күрөштө чыңалат. Көпчүлүк адамдар өмүр бою тагдырына каршылык көрсөтпөстөн жашап өтүшөт. Мындай жашоо булактарын көзүн бүтөп койгон сыяктуу эле адамды сындырып коерун алар түшүнүшпөйт. Жашоонун көйгөйлөрүнө туруштук берүү үчүн бизге бекем мүнөз, айкын максат жана аны ишке ашыруу үчүн пландарыбыз болушу керек. Бул жашоодо өз максатыбызды түшүнгөн соң, биздин күрөшүбүзгө түрткү берген жагдайларды да кабыл алабыз. Жыйынтыгында күрөшсүз максатка жетүү мүмкүн эмес экенин түшүнөбүз. Ийгиликке жетүү үчүн биз анык аракеттерди көрүшүбүз керек. Күрөштүн эч токтотпошубуз керек. Жыйынтыгында биз күрөшмөйүнчө, тоскоолдуктарды жеңмейинче ийгиликке жетүү мүмкүн эмес деген түшүнүккө келебиз. Аракет кылмайынча жарыктылуу бир нерсеге жетүү мүмкүн эмес. Эгер жашоодо каалаган нерсеге жетүү оңой болсо, анда ар бир адам ийгиликке жете алмак. Бирок ийгилик үчүн күрөшкөн, кыйынчылыктарга туруштук бере алган, аларды жеңген соң алдыга жаңы максаттарды кое билген адам гана ийгиликке жете алат. Бизнес колледжди аяктаган соң мен генерал Руфус Эйердин кол алдында иштедим.
Анын соттук иштери абдан көп болгондуктан мен көпчүлүк учурда түн 1 окумга чейин, анан да эс алуу күндөрү да иштеп калчумун. Жумуш күнү аяктаган соң ал ар дайым көпкө кармап калганы үчүн кечирим сурап, сен мага абдан көп жардам көрсөттүң. Бирок бүгүнкү алган тажрыйбанын арты менен сен өзүңө андан да көбүрөөк жардам бердиң деп кошумчалай кетер эле. Бир жолу Генри Фордтун башкы жардамчысына ийгиликтин сыры жөнүндө берген суроону мага Форд мырзадай адамдар менен иштөө бактысы буйруду. Эгер аларга жардам керек болсо, анда алар мага кайрылышат деген үмүттөмүн деп берген жообун эч качан унутпайм. Артка чегинбестен максатка жетүү үчүн күрөшүү чечимин кабыл алган соң, сиз пайдалуу тажрыйба топтоп, өз ийгилигиңизди жандандыра аласыз. 6-жума. Чын ниеттен каалоо. Ийгиликке жетүү үчүн адамдын айкын максаты болушу керек. Эгер сиз башкаларга чын жүрөктөн эң жакшы буюмдарды жана кызматтарды сунуштасаңыз, анда сиздин ийгиликке жетүүдөгү мүмкүнчүлүктөрүңүз жогорулайт. Бул сүйлөмдөгү эң маанилүү сөз бул чын жүрөктөн деген сөз. Чын ниеттен жасалган ишибиздин арты менен биз өзүбүздү сыйлоо сезимин жана жан дүйнөбүздү тынчтыгын камсыздайбыз. Бул сезим бизди ийгиликке, атактуулукка жана байлыкка багыттайт. Же болбосо үмүтсүз, жаркын жашоого жетелейт. Бир жолу Авраам Линкольндун досу анын жакындары артынан укмуштай жаман сөздөрдү сүйлөп жатканын айтканда, алардын тантыган сөздөрү менен менин ишим жок, себеби алардын сөздөрүндө бир тамчы да чындык жок деп жооп берген Линкольн. Линкольндун максаттары ачык айрым болгондуктан ал эч качан сындардан корккон эмес. Биздин каалообуздун ачык айрымдыгы адамдар менен баарлашууда маанилүү ролду ойнойт. Бизге акчасын, энергиясын, убактысын бөлүп жаткан адам так ушул нерсени билгиси келет. Бир иш баштоодон мурда өзүңүздөн мен муну чын жүрөктөн кылып жатамбы? Же каалап жатамбы? Бул иштен өз пайдамды алууга укугум барбы? Болжолдуу кирешеме таянып, сапаттуу товар же кызмат көрсөтүүгө кепилдик бере аламбы деп суроолорду берип көрүңүз. Кээде башкаларга ниетибиздин ак экенин далилдөө биз үчүн оор сезилет. Бирок сиз ошого даяр болушуңуз керек. Ошондуктан ар дайым сиздин ниетиңиз жана ачык айрым болушу керек. Марта Берри түндүк Джорджия штатында балдарынын окуусун төлөп берүүгө шарты жок ата-энелердин балдары үчүн мектеп ачкан. Башында каражаттын жетишсиздигинен мектепти иштетүү абдан оор болгон. Бир күнү Марта Генри Фордтун кеңсесине келип, эмне менен алектенерин айтканда, жана финансылык жактан колдоо өтүнүчү менен кайрылган. Бирок Форд анын өтүнүчүн четке какты. Андай болсо бизге бир бушел жер жаңгак бере аласызбы деп сурады Марта. Анын өтүнүчү Фордту чындап таң калтырды. Ошондуктан ал жер жаңгак сатып алуу үчүн акча берди. Бери айым окуучулар менен бирге жер жаңгак эгип, жакшы түшүм алышты. Алар бул ыкманы бир нече жолу кайталап, барган сайын эгимдин өлчөмү да көбөйүп жатышты. Жер жаңгактарды сатып чоң суммадагы акча чогулткан соң, Фордтон алган акчасын кайтарып берген. Ал акчаны кандай жол менен көбөйткөндүгүн уккан Форд абдан таң калган. Ошондо Форд Мартага бир нече трактор жана башка шаймандарды бекер колдонууга уруксат берген. Анын жардамы менен мектеп бардык чыгымдарынан арылалган. Бир нече жылдан кийин Форд таштан салынган мектеп жана ага чектеш имараттарды куруу үчүн $1 миллион ашык суммага чек жазып берген. Бер айымдын ачык айрым, чын ниетине таң калбай кое албадым. Анын ушундай өзгөчө ыкма менен жардамга муктаж адамга кол сунганы мактоого татыйт деп Форд баса белгилеген. Анын ачык айрымдуулугу көп нерсеге ишенбеген Фордтун жүрөгүн багындырган жана бул жолу анын өтүнүчүн четке кага алмак эмес. Бул мисал дагы бир жолу жакшы иш кылсаң анын үзүрүн көрөсүң деген сөз чындык экенин далилдейт. Ишиңизде кыйынчылыктар пайда болгондо сиздин ак ниетиңиз туруштук берүүгө жардам берет. Эгер сиз кылган ишиңиз ала турган кызмат акыңызды актаарына чын жүрөктөн ишенсеңиз, анда кызмат өнөктөшүңүз да буга ишенет. Эгер сиз башкаларга чындап жардам бергиңиз келгенин иш жүзүндө көрсөтө алсаңыз, анда сиз өз максатыңызга дагы бир кадам жакындайсыз. Эгер чындап эле ушундай болсо, анда оор күндөрдөн коркуп кереги жок. Өзүңүз көрөсүз.
сиздин кардарларыңыздын же сатып алуучуларыңыздын саны үзүлбөйт. 7-жума. Келечекке болгон үмүт. Ийгиликке карай жол үмүттөн башталат. Ал бара-бара ишеничке, жыйынтыгында чечкиндүүлүккө айланат. Башында ал биздин кыялыбызда жакшы жашоо жана келечек жөнүндөгү тилегибизде пайда болот. Сизде үмүт пайда болгон соң, сиз үчүн конкреттүү бир максатты аныктап, аны өз жашооңузга көчүрүп келүү оңой болот. Бир нече жыл мурда темир жолдо телеграфист болуп иштеген Джеймс Ж. Хилл бир аялдын күйөөсүн жоготкон курбусуна жөнөткөн телеграмманы өз дарегине жеткирген. Сен өзүңдү жолдошуң менен акыретте жолугам деген үмүт менен сооротуп жашашың керек деген сөздөрү аны таң калтырган. Үмүт деген сөз Хиллдин эсинде даана сакталып калган. Үмүт бизге күч-кубат жана мүмкүнчүлүктөрдү берерин терең ойлонуп баштаган. Хилл өлкөнүн батыш менен байланыштыруучу темир жол линиясын курууну элестетип баштады. Анын кыялдары айкын максаттарга айланган соң, ал адам көздөгөн максатына жетти. Ошентип бир сөздүн күчү менен телеграфист түндүктүн темир жол системасын куруп, өз максатына жете алды. Бул курулуштун арты менен көптөгөн адамдар миллиондогон акча топтой алышкан. Хилл мунун алдын ала билип, фермерлерди, шахтерлорду жана токойчуларды өз шаймандарын алып, темир жол менен батышка көчүп баруусуна көндүргөн. Ал Канаданын чек арасынан Миссури штатына чейин, Улуу көлдөгөн Пуджет Саундга чейин созулган аймакта өз империясын курган. Ал эми аны пароход куруу чечими өлкөнүн чыгышында транспорт колдонуу мүмкүнчүлүгүн кеңейткен. Мануэль Кезон өз өлкөсү Филиппинде жеткиликтүү башкаруу бийлиги орносо экен деп тилеген. Келечекте эгемендүү Филиппин республикасынын президенти болууну да максат кылган. Анын үмүтү терең ишеничке айланган жана аларды башкаруучу башкы өкүлчүлүктүн кызматына өз талапкерлигин көрсөткөн. Өз өлкөсү эгемендүү мамлекетке айлануусу үчүн 24 жыл бою талыкпай эмгек кылып, бир бар күчүн жумшаган. Мен муну жакшы билем, анткени ал менин жакын досум болчу. Анын бийликтеги иштери жөнүндө сүйлөшүп турар элек. Ал жаңы Филиппин республикасынын президенти болуп шайланган күнү мен Мануэлдин ушул улуу күн келет деген үмүттөрдүн өчүүсүнө жол бербей, мени колдоп келгениңе ыраазычылык билдиргим келет деп телеграмма алдым. Кезондун окуясынан үмүт тайманбаган кыялдардан жаралат деген тыянак чыгарууга болот. Өз тагдырыңызга чакырык таштаңыз. Тайманбастан алдыңызга чоң максаттарды коюңуз. Ишенип коюңуз. Бул жашоодо сиздин колуңуздан келбеген эч иш жок. Эгер сиз өз санааңыз менен байып жатсаңыз да, сиздин бул эмгегиңиз текке кетпеши керек. Сиздин да кыялдарыңыздын ишке ашуусуна акысы бар. Андан кийин сиздин милдетиңиз абадан курулган сепилиңизди пайдубалын бекем түптөө болуп саналат. Куру санааңыздын. Сиздин үмүтүңүз, ишеничиңиз максаттарыңызды аныктоого жардам берет. Аны барак бетине жазыңыз. Аны жатка билиңиз. Аны ийгиликтин жолундагы багыттоочу кылып алыңыз. Андан соң өз максаттарыңыз чындыкка айланышы үчүн аракетке көрүп баштаңыз. Сиздин ойлоруңуздун баары ошол тарапка бурулганда, максатка жетүү алда канча жеңил. Кайсы аракеттер бул процессти тездетип, кайсынысы тескерисинче аны жайлатып жатканын өз убагында баамдай аласыз. Бул багыттоочу туура эмес жакка оогон нерселердин алдын алууга жардам берет. Тилектердин, максаттардын жаралышына үмүт себепчи экенин эч качан унутпаңыз. Бактылуу аяктаган баардык жомоктор илгери жашаптыр. Ал бир күн болот деп үмүттөнгөн деген сөз менен башталат. Демек сиздин ийгиликтериңиздин башаты да ушундай мисалда башталышы керек. 8-жума. Чыдамкайлуулук. Америкалыктар ар дайым шашып жүрүшөт. Башка өлкөлөрдүн жашоочулары бул өзгөчөлүк бизге гана, америкалыктарга таандык деп эсептешет. Балким бул жарандык өзгөчөлүк биздин күч-кубатыбыздын негизги булагы болгон, бизге гана мүнөздүү бул энергиябызды колдонуу үчүн болгон ар дайымкы изденүүнүн жыйынтыгы болсо керек. Тез аракеттерди талап кылган бул энергия, бул күч алсыздыктын булагына айланышы мүмкүн.
Себеби бул энергия биздин дүйнөдөгү эң чыдамсыз адамга айландырып жатат. Согуш учурунда көптөгөн биздин жоокерлерибиз чыдамсыздыгынын айынан өлүмгө дуушар болушкан. Чыдамкайлык менен күтүп, көзгө атаарларды амал-көйлүк менен жеңип кетүүнүн ордуна жөнү жок тобокелге барышкан. Бизнесте да согуштагыдай эле шашылуунун кереги жок. Биз контракттарды же келишимдерди дароо эле түзүп коюуну каалабайбыз. Көп учурда ушунча тез киришүүнү каалагандыктан долбоорду кылдаттык менен текшерип чыгууга убактыбыз жок. Ошентип чыдамсыздыгыбыздын жана шашмалыгыбыздын айынан шашпай чечим чыгарган адамдарга артыкчылык берип коебуз. Франклиндин чыдамкай адам гана өзү каалаган жыйынтыкка жете алат деген сөзү 100% чындыкка дал келет. Чыдамкайлуулук адамдан эрдикти талап кылат деп айтсак да жарашат. Шашылыш чечим чыгаргандан карманган адам толугу менен өз идеалына жана максаттарына берилген адам болуп саналат. Браунинг белгилеп кеткендей, чыдамкайлуулук өзгөртө алчу нерсени өзгөртө албай турган нерсени ошол бойдон кабыл алууга жана бул экөөнү бири-биринен айырмалап билүү үчүн акылмандуулукка ээ болуунун эрктүүлүгү. Сиздин максатка жетүүгө болгон каалооңуз канчалык күчтүү болсо, тоскоолдуктарды басып өтүү үчүн ошончолук чыдамдуулук талап кылынат. Мен айтып жаткан чыдамкайлуулук тең салмактуулук мүнөзгө караганда дайыма кыймыл аракеттүү мүнөзгө ээ. Ал адамдын пассивдүү эмес, активдүү көз карашын көрсөтүп, сизди коргоп жүргөн позитивдүү күч болуп эсептелет. Бирок аны сиз кабыл болгон кырдаалдын эпке келүүсү деп түшүнүп албаңыз. Анын башаты деле бизге америкалыктарга ашыкча бөлүнгөн энергиядан башталат. Бирок биз деле өз максатыбызды кылдат көзөмөлдөп таразылаганды билебиз. Сиз өз максатыңызды жана ага жетүүнүн жолдорун элестеткениңизде жаралган майда чүйдө көйгөйлөр чыдоого мүмкүн болуп калат. Сиз жыйынтыгында эмнени каалаганыңызды билесиз. Ошондуктан сиз үчүн мунун баары убактылуу көйгөй гана болуп калат. Эгер сиз бул көйгөйлөрдү элестетип, аларды чечүүгө даяр болсоңуз, анда алар өзүнөн өзү чечилип калуусу мүмкүн. Констанция Баннистер өзүнүн эң чоң кемчилиги деп чыдамдын жоктугун эсептеген. Бирок ал атайлап балдар сүрөтчүсү кесибин тандап алган. Фотограф. Себеби бул кесипте чыдамкайлык эң маанилүү сапат. Анан ал бул кесипте бийиктиктерди багындыра алды. Көздөгөн жыйынтыкка жетүү үчүн бул эки сөздү балага тынч жана бир калыптагы үн менен абдан көп жолу кайталап түшүндүрүп берүү керек. Мен балдарды сүрөткө тартканды жакшы көрөм. Бул мага абдан жардам берет. Менин жумушум юморду өнүктүрөт жана чыгармачылык кубат тартуулайт. Өз чыдамкайлыгыңды өнүктүрүү мүмкүнбү? Эгер бул жаатта конкреттүү максатыңыз болсо, анда бул көйгөй иш эмес. Максатка жетүүгө болгон каалоо сиздин оюңузду толугу менен ээлеп алуу үчүн бүткүл эркиңизди топтоңуз. Ошондо сиздин баардык аракетиңиз, ойлоруңуз, сураныштарыңыз сизди сөзсүз каалаган жыйынтыкка алып келет. Максатка жетүү үчүн өз оюн топтой алуу жөндөмү Эдисонго электр лампасын ойлоп чыгарууда, салкка, полиомиелитке каршы вакцина ойлоп табууда, Хиллариге Эверест чокусун багындырууга жетишүүгө чыдамкайлык жардам бере алды. Башкы максатка жетүүдөгү сиздин аракеттериңиздин күчтүү концентрациясы гана чыдамкайлуулукка ээ болууга жардам берет. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 9-жума. Ийкемдүүлүк. Биз баарыбыз бизди бирөө жарым сүйүшүн каалайбыз. Айланыбагыларыбыз менен достошууну каалайбыз. Кесиптештерибиздин көңүл таап, колдоосуна ээ боло албасак, ийгиликке жетүү абдан эле оор болорун билебиз. Өзүнө тартып турган адамдын негизги жакшы сапаты ийкемдүүлүк экенин баардыгыбызга маалым. Ийкемдүүлүк деп өзүн өзү токтото билүү, башкара билүү сапатын жоготпостон баардык шарттарга көнө билүү жөндөмдүүлүгүн түшүнөбүз. Бул жерде ийкемдүүлүк элпектик менен эч кандай байланышы жок. Башкаларга өзүнүн оюн жана каалоосун
сизге таңуулоосуна жол бербеңиз. Ар дайым баарына макул боло берген адамды жактыра беришпейт. Ойдун ийкемдүүлүгүн таң аныктаган мүнөздөмө адамдын өзгөчө сезимдерин көрсөтпөстөн логикалуу ой жүгүртүүнүн жардамы менен конкреттүү жагдайды тез арада изилдеп, баа берүү жөндөмү болуп эсептелет. Ойдун ийкемдүүлүгү жагдайды тез арада баамдап, жаралган көйгөйлөрдү чечүүгө шарт түзөт. Цинциннати штатында почта аркылуу кийим сатып иштеген Артур Неш банкротко учуроо коркунучуна кептелгенде, дал ушул ойдун ийкемдүүлүгүнүн жардамы менен тез арада жагдайдан жол таап кете алган. Ал өз жумушчуларына өнөктөш болуу сунушун киргизген. Алар кызмат акыдан сырткары түшкөн кирешеден өз үлүшүн алуу укугуна ээ болушкан. Ошентип, Неш өз ишканасын бул тармактагы эң ийгиликтүү ишканага айланталган. Кээде башка тармактын оюнун ийкемдүүлүгү бизге пайда алып келет. Мисалы, Генри Фордтун кесиптештерине жана өнөктөштөрүнө кылган мамилеси орой болчу. Анын жашоосунда жубайы Кларанын айкөлдүгү жана ийкемдүүлүгү анын көптөгөн көйгөйдөн сактап, өзүн карманууга жардам берген жагдайлар көп эле жолу болгон. Сан-Францискодагы Америка банкынын Bank of America башчысы аялды же эркекти жумушка алганда биз аны 4 мүнөздөмө боюнча баалайбыз. Лоялдуулугу, өз ишин так аткаруу, ишеничтүүлүгү, ийкемдүүлүгү жана өз ишин тийиштүү деңгээлде аткара билүүсү деп атаган. Юморго түз көз карашта болуу дагы ойдун ийкемдүүлүгүнүн маанилүү бөлүгү болуп саналат. Авраам Линкольн кабинет мүчөлөрүнүн бүйүрү кызыган жагдайларда чыңалууну алдын алуу үчүн бул тубаса талантты колдонгон. Биз да өз каталарыбызды моюнга алууну үйрөнүшүбүз керек. Ансыз мен туура эмес кылыптырмын деп кантип айта алмак элек? Мындай жагдайлар ар бирибиздин жашообузда болуп турат. Президент Вудро Вилсондун мындай өмүттөгү ийкемдүүлүгү жоктугунан ал сунуш кылган Улуттар Лигасы, Лига Наций деген аталыштагы долбоору Сенатта колдоо тапкан эмес. Бул аны албетте кайгыга салган. Эгер ал намыстанбастан өзүнүн башкы каршылашы болгон Лоджтун сенаторун ак үйгө чакырып кеңешсе, балким анын долбоору Сенат тарабынан кабыл алынмак. Ийкемдүүлүк кайдыгерликти жок кылып, байлыкты гүлдөтө ала турган мүнөз. Себеби ал биздин жашоонун белектерине, жакшылыктарына ыраазы болгонго мажбур кылат жана оор күндөрдө кайратыбызды жоготпоого жардам берет. Жашоодон алган тажрыйбабыз жакшы болсо да, ачуу болсо да аны өз пайдабызга колдонуу үчүн жол көрсөтүп берет. 10 жума. Жигердүүлүк, энтузиазм. Кайратсыз жигердүүлүк бир да улуу максат орундалбайт деп айткан Эмерсон. Бир жолу Солт Лейк Ситидеги мормондордун сыйынуу үйүндө 45 мүнөттүк диний үгүттү айтуу үчүн акы төлөп оратор чакырышкан. Бирок анын сөзү 2 саатка созулган жана ал үгүтүн айтып бүткөн соң 10 миңге жакын аялдар жана эркектер ордуларынан тунушуп 5 мүнөткө жакын кол жабышкан. Мындай таасир калтырган ал оратор эмне жөнүндө сүйлөдү экен? Чындыгында анын эмне жөнүндө сүйлөгөндүгү эмес, кандай мүнөздө сүйлөгөнү маанилүү болгон. Анын сөздөрүн уккан адамды жигердүүлүктүн толкуну каптады. Луис Виктор Эйтинг өмүр бою эркинен ажырап, Аризона штатындагы абакта мөөнөтүн өтөп жаткан. Анын достору да жактоочу жалдоого акчасы да болгон эмес. Бирок ал кайраттуулугунун, жигердүүлүгүнүн жардамы менен эркиндикке чыга алган. Ал атактуу басып чыгаруучу машиналарды чыгарган Ремингтон компаниясына өзүнүн оор акыбалын түшүндүрүп, насыяга басып чыгаруучу машина сатуусун өтүнүп кат жөнөткөн. Бирок компания ал машинаны насыяга эмес, бекер берген. Ал бир түрлүү ишканалардын соода сатык документациясын алып, кайрадан басып чыгарып, аны жөнөтүп турган. Луистин эмгеги ушунчалык эффективдүү болгондуктан Нью-Йорктогу бир чоң жарнама агенттигинин анын акысына кошумча каражат бөлүп берген. 7 шээрлик каражат топтогондон кийин ал жактоочу жалдап эркиндикке чыккан. Түрмөдөн чыккан Луистин жарнама агенттигинин башчысы өзү сенин жигердүүлүгүң абактын темир торлорунан да бекем жана күчтүү экен деген сөздөр менен тосуп алган. Анын жарнама агенттигинде өз жумушун күтүп турган эле. Жигердүүлүктөн
башка эч нерсе адамдын жан дүйнөсүн көкөлөтө албайт деген сөздү кайталап айтуу анын баалуулугун таптакыр азайта албайт. Кайраттуулукту айланадагы адамдар менен баарлашып жаткан, сизге жардам берип жаткан радио толкундар менен салыштырсак болот. Ал сиздин ойлоруңузду жайылтуудагы логика же чакырыкка караганда көбүрөөк таасирге ээ. Жигердүүлүктүн жардамы менен өз көз карашыңызга башкаларды көндүрүү алда канча жеңил. Соода сатыкта кыйла ийгиликтүү бир менеджердин айтымында чын ниети аркылуу көрсөтө алган жигердүүлүк сатуучунун эң мыкты сапаты. Келишим бүтүп, өз товарыңызды саткан соң кардарыңызга кандайдыр бир белек сунуштасаңыз, ал сизди чын дилден мамиле кылып жатканыңызды сезет. Төмөндөгү эскертүүнү эсиңизден чыгарбаңыз. Адамдардын ишенбөөчүлүгү жараткан ашыкча, активдүү, жалган энтузиазмдан башка эч нерсе жасалма көрүнбөйт. Жигердүүлүк максатыбызга жетүүдө бизге канчалык деңгээлде жардам берерин Дженнингс Рэндольфтун карьерасы жана жашоосунан айкын биле алсак болот. Батыш Виргиниядагы Салем колледжин аяктаган соң Рэндольф өзүн бийликке арноону чечкен. Шайлоо кампаниясын ийгиликтүү өткөрүп, жыйынтыгында көпчүлүк добуш менен конгресске шайланган. Рэндольф конгресс мүчөлөрүнүн ишеничине ээ болгондуктан президент Франклин Рузвельт ага согуш маалында өзгөчө мыйзам долбоорун иштеп чыгууну тапшырган. Вашингтон университети түзгөн рейтинг боюнча бийликтеги жооптуу кызматтарга дайындалган мамлекеттик кызматкерлердин арасынан Рузвельт менен Рэндольф гана өзгөчө мүнөзүнүн аркасы менен бир добуштан шайланышкан. Рэндольфтун атактуулугу анын укмуштуудай жигердүүлүгү жана адамдардын ойлоруна таасир бере алганы үчүн бул рейтингде жогорку баскычты ээлей алганын баса белгилей кетүү керек. Конгрессте 14 жыл бою иштегенден кийин Рэндольф көптөгөн сунуштардын бирин тандап, жеке бизнес тармагына багыт алган. Рэндольф ошол убакта ишин жакшы түшүнүшпөй жаткан Capital Airlines компаниясынын башчысынын жардамчы болуп алган. 2 жыл ичинде эле баягы жигердүүлүгүн жана өчпөгөн энергиясынын арты менен бул компанияны өз тармагындагы эң кирешелүү ишканага айландырды. Capital Airlines'тын президенти Рэндольфтун инсандык сапаты жөнүндө бул адам иштеп тапкан акысын ашыгы менен актайт. Бул анын жумушчу сапатынын эле эмес, компаниянын баардык жумушчуларын шыктандыра алган жигердүүлүгүнүн натыйжасы деп айткан. Адам энтузиаст болуп төрөлбөйт. Бул сапатка талыкпай эмгектенип гана ээ болуу мүмкүн. Демек сиз дагы бул сапатка ээ боло аласыз. Сиз кардар менен сүйлөшүп жатып, ага бир нерсени сунуштоого аракет кыласыз. Башкача айтканда, сатууга аракет кыласыз. Бул ыкманы достук мамиледен башка баардык мамиледе колдонууга болот. Биринчиден, оюңуздун маанилүү экенине, товардын же кызматыңыздын баалуулугуна ишенимдүү болушуңуз керек. Сиз өзүңүзгө ишенишиңиз керек. Буга сын көз караш менен мамиле кылыңыз. Сиз сунуштап жаткан товардын баардык кемчиликтерин изилдеп чыгып, аларды дароо жок кылыңыз. Сиз өз товарыңыздын же оюңуздун сапатына ишенимдүү болушуңуз керек. Өзүңүздүн адилеттүүлүгүңүздө бек ишенип, позитивдүү ойлонуу адатын өнүктүрүңүз. Бул ишти чечкиндүү кылсаңыз, сиз өзүңүздүн жигердүүлүгүңүздү түптөй аласыз жана ал сиздин ачык айрым аракетиңиз менен айкалышып, айланаңыздагы адамдарга тарайт. 11 жума. Өз харизмаңды пайдалан. Ар бирибиздин жашообузда биздин көңүлүбүздү бир көргөндө эле өзүнө буралган адамдар жолугат. Алар менен дароо эле достошуп, кадимки тааныштарыбызга караганда көбүрөөк ишенебиз. Ишенип коюңуз. Ар бир адам инсандык бир сүйкүм сапатка ээ. Бул сапат адамга табияттан берилген. Ал жигердүүлүк, сүйүү, кубаныч өңдүү эле биз өнүктүрө ала турган жана жашообузда колдоно ала турган сезимдерибиздин тереңдигин аныктайт. Табияттан берилген нерсени биз көбөйтүп же жакшырта албайбыз. Бирок биз өз мүмкүнчүлүктөрүбүздү каалаган максатыбызга жетүү үчүн багыттай алабыз. Бул ыкманы үйрөнгөнгө адам көпчүлүк учурда цивилизациянын өсүшүнө жол ачкан лидерлерге айлана алышат. Негизи мындай нерсе көп эле болот, бирок бул таптакыр туура эмес. Татыксыз адамдар мындай сапатка ээ болгону абдан өкүндүрөт. Ошондуктан мындай адамдар менен иш алып барып жатканда абдан сак болуп, алдын ала анын оюн түз экенин тактап алуу керек. Бирок бул сизге ийгиликке жетүү үчүн өз сүйкүмүңүздү колдонууга тоскоол болбойт. Анын жардамы менен сиз коюлган максатыңызга жетүү үчүн айланаңыздагылардын колдоосуна ээ боло аласыз.
Адамдын сүйкүмүн обаяние маектешип жаткан учурунда анын үнүнөн, көз карашынан, кыймыл аракетинен сезе билүү мүмкүн. Бирок өзүн дал ушундай алып жүрүүдө маанилүү роль ойнойт. Кеп сиздин сөздөрүңүздүн маанисинде, логикаңызда же чечендигиңизде эмес, адамдар менен сүйлөшүп жатканда айтканыңызды далилдей билүү, жигердүүлүк жана үнүңүздүн чыгышы алда канча маанилүү. Ошондуктан өздүк сүйкүмгө ээ адам кээде бир сөз айтпастан башкаларды өз жагына тарта алат. Бул айтылгандарга Билли Грэхэмдин сөздөрү далил. Ар бир көз караш же айтылган сөздөрдүн күйүүсү менен эле жанынан өтүп бара жаткан адамдарды чиркөөгө чакыра алган. Бийликтегилердин ичинен мындай иш Франклин Рузвельттин да колунан келчү. Бирок тилекке каршы тарыхта аты калган Гитлер, Муссолини сыяктуу көптөгөн адамдар өздүк сүйкүмүнүн күчүн кылмыштуу багытта колдонгондору жөнүндө да айтпай кое албайм. Эгер сиз өзүңүзгө ишенсеңиз, өз ишиңизди мыкты билсеңиз, анда сиз өздүк сүйкүмүңүздү туура багытка буруп, пайдасын көрө аласыз. Адамдар менен баарлашууда эч качан тескөөңүздү жоготпой, маектешиңиздин тике көз карашын көтөрө билиңиз. Сиздин кол алышууңуз бекем, үнүңүз жана сөзүңүз маектешиңиздин көңүлүн буруп, кызыгуусун арттыра тургандай жагымдуу болушу керек. Өздүк сүйкүмүңүздү жандырып, ал сизге кандай пайда алып келерине көз салып туруңуз. 12 жума. Өзүңүзгө ишениңиз. Томас Эдисон адамдын үнүн жаздырып кайра угуунун жолун тапкан соң аппараттын моделин жасоо үчүн конструкторго кайрылган. Ал карандаш менен чийилген схеманы да көрсөткөн. Конструктор чиймени карап, мүмкүн эмес, бул нерсе эч качан иштебейт деп айткан. Эдисон эмне үчүн сиз мынтип ойлойсуз деген суроосуна, себеби али эч ким машинаны сүйлөтүүгө мажбурлай алган эмес деп жооп берген. Эдисон бул өкүмдү кабыл алса деле болмок, бирок акылы аны башка жакка багыттап туруп алды. Өз идеяларын жана пландарын анык көрүп турган адамдын биринчи ийгиликсиз кадамдан кийин эле артка чегинүүгө даяр адамдын алдында артыкчылыгы алда канча жогору. Баары бир аппараттын моделин жасашты. Анан ал конструкторду таң калтырып дароо иштеп баштады. Өзүнө ишенбеген жана өз идеяларын татыктуу түрдө элестете албагандар үчүн ийгилик эч качан натыйжалуу болбойт. Өзүн баалай билген жана эмнени каалап жатканын анык билген адам гана ийгилик алып келет. Оюндагысын ишке ашыруу үчүн бекем каалоосу барларга мүмкүн эмес деген түшүнүктү билбегендерге келет. АКШнын камсыздандыруу компанияларынын биринде эмгектенген менеджер кол алдында иштегендерди ар күнү эртең менен иш баштаганга чейин 5 мүнөт күзгүдөн өзүн карап, сен дүйнөдөгү эң мыкты камсыздандыруу агентисиң. Сен муну бүгүн, эртең жана ар дайым далилдей бересиң деп айтуусун талап кылган. Бул менеджер жумушчуларынын жубайлары менен да макулдашып койгон. Алар күйөөлөрүн жумушка узатып жатып, сен эң мыкты агентсиң, сен муну бүгүн сөзсүз далилдейсиң деп айтып туруулары керек эле. Камсыздандыруу агентинин кесибиндеги өзгөчөлүктү айтып өтөйүн. Өз кызматын сатуу үчүн алар далилдөөнүн негизинде кардарды камсыздандыруу полистин сатып алууга көндүрүшү керек. Себеби аны эч ким өз эрки менен сатып албайт. Биздин акылыбыздын тереңинде өзгөчө мүмкүнчүлүктөр катылган. Аларды туура пайдаланып, туура жакка багыттап коюу гана керек. Муну кылууга жардам берүүчү ыкма абдан жөнөкөй болгондуктан көпчүлүгү бул ыкманын ишин иштеп кетерине ишенбейт. Биздин акылыбыздын бир кызыктуу өзгөчөлүгү бар. Ал биздин айткандарыбыздын баарына ишенет жана ошонун негизинде иштейт. Ал ишенген соң сөздөрүбүздү гана эмес, акылыбыздын буйругу менен иштеп баштайт. Акыл эсибиз кайра-кайра кайталаган сөздөрдү жана ойлорду өзгөчө кабыл алат. Алардын жардамы менен биз акылыбыздын максатыбызга жетүү үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Дал ушул нерсе менен ар дайым өзүнүн жакырчылыгы, начар ден соолугу, кыйроолору жөнүндө, башкача айтканда өзү каалабаган баардык жамандыктарды кокустан өзүнө байлап алган жагдайды түшүндүрсө болот. Ар бир ийгиликтүү адамдын акыл эсин контролдоо системасы бар. Адам акыл эске көрсөтмө берет, максат коет жана мунун баарын интенсивдүү түрдө кылгандыктан акыл эстин башка нерсеге которулуп кетүүсү мүмкүн эмес. Бул системанын аракетин механизми жөнөкөй гана
андан талап кылган нерсенин так аныктамасын кайталоо жолу менен өткөрүп берүүсүндө көрсөтүлгөн. Өзүңүздүн акыл эсиңизди өзүңүзгө болгон ишенимге ээ болуу үчүн пайдаланыңыз. Ошондо сиз мээңизди толук түрдө иштетүүнү үйрөнүп аласыз. 13 жума. Юмордук дараметиңизди өнүктүрүңүз. Юмордук шыгыңызды ийгилик жолундагы тагдырдын таамай соккуларын жумшартууга жардам берет. Эгер сиз өзүңүздү ушундай сонун сапатка ээ адамдардын катарына кошсоңуз, анда сиздин жолуңуз болгон экен. Эгер андай болбосо, анда бул сезимди өстүрсө болот. Юмордук дарамет адамды жагымдуу, сүйкүмдүү кылып көрсөтөрү баарына маалым. Андан тышкары, ал сизге убактылуу кыйынчылыктарды басып өтүүгө, алардан оолак болуп, аракет кылуунун жаңы ыкмаларын табууга жардам берет. Багынуу юмордук дараметтин негизинен алынган. Багынуу биз өзгөртө албаган жагдайга болгон түз көз караш. Дал ушундай мамилени Минни Стинге жана анын 4 баласына Юта штатында кумардын курчоосундагы оор жашоону жеңип чыгууга жардам берген. Ал учурда күйөөсү Чарльз урандын кенин издеп жүргөн. Эң кыйын жана узак 2 жылда кумдун курчоосунда өткөрүшсө да, жубайлар юмордук сезимдерин жоготушкан эмес. Балдары бул убакытты жеңил басып өтсүн деп, ата-энелери кубаныч алып келген кызыктуу оюнду ойлоп табышкан. Өзүн пионер деп атап, көйгөйлөргө чечим издөө оюндун башкы маңызы эле. Жыйынтыгында алар бекем жана ынтымактуу үй-бүлөсүн сактап кала алышкан. Чарльздин уран кенин мол жерин таап, 3 жыл иштеткен соң, алтындын эквивалентинде акчалай эсептегенде андан да көп, $70 миллион киреше тапкан. Чарльз менен Минни жакырчылыктын түбүнөн жеткиликтүү бардар жашоосунун чокусуна көтөрүлө алышты. Стендин үй-бүлөсү жана башка миңдеген адамдар кыла алган ишти сиз дагы жасай аласыз. Эң алгач көйгөйлөргө эмес, тагдырыңыз сизге тартуулаган жакшы нерселерге көбүрөөк көңүл буруңуз. Сиз ээлик кылган жакшы нерселер сиз үчүн эң маанилүү болсун. Эгер бул иш сизге кыйын болсо, анда алардын тизмесин түзүп алыңыз да, тынчсызданган сайын ал тизмеге кайрылып туруңуз. Эсиңизде болсун, сиз ээлик кылган жакшы нерселердин көпчүлүгү катылган байлык болуп саналат. Бул караганда, бир жагынан караганда бул нерселер же сапаттар көнүмүш адат сыяктуу көрүнөт. Мисалы, ден соолук же жакын адамдарыңыздын сүйүүсү. Көйгөйлөрдү ийгиликке болгон трамплин деп эсептеңиз. Себеби алардын ар бири сизди ийгиликке жакындатат. Кыйын жагдайга кабылганда, балким баардыгы андан да жаман болоорун унутпаңыз. Бут кийими жок адам буту жок адамды жолуктурганга чейин тагдырына наразы болгонун жөнүндөгү причта сыяктуу. Ар бир жашап өткөн күнүңүз үчүн тагдырыңызга ыраазы болуңуз. Жада калса эң майда нерсе үчүн дагы сиздин жардамыңызга муктаж адамдар бар экенин да унутпаңыз. Аларга убактыңызды жана энергияңызды бөлүңүз. Эч бир жаңы же чечилбес көйгөй жок экени эсиңизде болсун. Сизде ар дайым өз көйгөйүн жеңип өткөн адамдардын насаатын колдонуу мүмкүнчүлүгү бар. Сиз башыңызга түшкөн кайгыны жалгыз тартып жатам деп ойлобоңуз. Улуу күч дайыма сиз менен. Кыйынчылыктарды чыдамкайлык жана кайраттуулук менен жеңүүнү адат кылып алыңыз. Ошол эле учурда сизге келип жаткан энергиянын агымында сезиңиз. Эмерсон айткандай, тобокелге баруу кылдат ойлонуудан пайда болгон көйгөй. 14 жума. Товарыңыздын жүзүн көрсөтө билиңиз. Джо Дал эмгекчил жигит. Ал ишин так аткарат, абийирдүү, тыкан жана тапкыч жигит. Джо өз ишине көп энергиясын жана күч-кубатын жумшайт. Мунун баарын ал ийгиликке жетүү үчүн жасап жаткандай көрүнүшү мүмкүн. Бирок андай эмес. Ал алдыга илгерилебестен бир орунда эле турат. Ошол эле маалда фирманын башка жумушчуларынын кызмат орундары жогорулап, сыйлык алышат. Ага себеп Джо керектүү адамдардын көңүлүн өзүнө буруунун ыгын билбейт. А сиз Джого окшошсузбу? Эгер окшош болсоңуз, анда сиз айланадагылардын көңүлүн буруу жөндөмүн өнүктүрүшүңүз керек. Ошондо ийгиликке жетүү сиз үчүн алда канча жеңил боло түшкөнүн байкайсыз. Бирок Еврика, мен жообун таптым деп кыйкыраардан мурда адамдардын көңүлүн өзүнө буруунун чыныгы жөндөмдүүлүгү менен өзүнө көңүл бурдуруунун абийирсиз ыкмасынын ортосундагы айырма жөнүндө унутпаңыз. Мисалы,
кошоматчылык же ачык мактануу сизге дос эмес, көп душман алып келет. Айланадагылардын көңүлүн буруу жөндөмү чыгармачыл мамилени талап кылат. Өз ишиңизге же идеяңызга көңүл бурдуруу үчүн сизге тапкычтык жана ал үчүн ыңгайлуу учурду тандоо жөндөмү керек. Мисалга, Бернард Макфадден өзүнө көңүл бурдуруу талантына ээ. Бирок анын кызыл ички имчен парашют менен секирүү же Бродвейде жылаңайлак сейилдөө сыяктуу чектен чыккан ойлоп табуулары рекламалык максатта колдонулуп, ага миллиондогон киреше алып келген. Максаттарыңызга жетүү үчүн мындай ыкмаларды колдонуунун кажети жок. Кээде өз убагында көрсөтүлгөн сый жана адептүүлүктүн эрежелерин сактоонун арты менен алардын көңүлүнөн орун табууга үмүттөнө аласыз. Stayform компаниясынын экс-президенти Глен Арфуш адамдардын көңүлүн өзүнө буруу жөндөмүнүн арты менен көтөргүч куралдарды чыгарган компаниянын президенти боло алган досу жөнүндө айтып берди. Карьерасынын эң башында анча чоң эмес көтөргүчтү сатуу келишимин түзгөн соң, буйртманы тез аткаргандыгы үчүн жеткирүү бөлүмүнүн башчысына ыраазычылык катын жөнөткөн. Көтөргүчтүн түсүн жасалгасына суктануусуна билдирип, дизайн бөлүмүнүн жетекчисине да кат жазган. Көп жыл аралыгында фирманын ар бир жумушчусунун эмгегин канчалык бийик бааларын айтууну жана кылган иштерин баса белгилеп көрсөтүүнү унуткан эмес. Башкалардын эмгегин татыктуу түрдө баалагандыктан ал фирманын бардык кызматчыларынын урмат сыйына татый алган. Эсиңизде болсун, адамдардын көңүлүн буруу ниети эч качан башкалардын кызыкчылыктарын кемсинтип, кылган ишине кыйкым издөө же негизсиз сын айтуу жолу менен ишке ашпашы керек. Мындай жол менен эч ким эч качан ийгиликке жеткен эмес. Эгер сиз Джо Далга окшош болсоңуз, анда сиз керектүү адамдарга өз идеяңызды көрсөтүү үчүн ашыкча, уялчаак жана жөнөкөй адамсыз. Мындай учурда сиз кызматтык кат жазыңыз. Идеяңыздын кат түрүндө жазылганы жетекчилик тарабынан бааланат. Убакытты созбоңуз. Айланадагылардын көңүлүн буруу жөндөмүн жана мүмкүнчүлүгүн ийгиликке жетүүнүн инструменти катары колдонуп баштаңыз. 15 жума. Максатты тандаңыз. Жол картасы жок жана белгиленген жетүү пункттун билбестен унаа менен узак жолго аттанууга эч кимдин эрки жетпесе керек. Статистика көрсөткөндөй, 100 адамдын 2/3 гана бул жашоодон эмнени каалап жаткандыгын анык билишет жана аны ишке ашыруу үчүн иштелип чыккан планга ээ болушат. Дал ушул адамдар гана лидер болушат. Алар ийгиликтүү жана жашоодон каалаганын толугу менен алышат. Эң кызыгы, ийгиликтүү адамдардын ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгү эч кандай ийгиликке жетпеген адамдын мүмкүнчүлүгү менен тең эле. Эгер сиз максатыңызды даана элестетсеңиз жана ага жетүүдө өз мүмкүнчүлүктөрүңүздү жана жөндөмдөрүңүздү туура баалай билсеңиз, сиздин максатыңыз канчалык бийик экенин жана канча убакыттын ичинде ага жетээриңизди дароо аныктайсыз. Максатка жетүү үчүн керек болгон эффективдүү колдонмону сунуштайм. Биринчи, эң күчтүү каалоолоруңуздун аныктасын тактап жазыңыз. Ал каалооңузду ишке ашырган соң, ийгиликке жеттим деп ишенимдүү айткыдай болуңуз. Экинчи, максатыңызга жетүү үчүн жазуу түрүндө план түзүңүз. Ал үчүн сиз кандай курмандыктарга барууга даярсыз. Үчүнчү, максатка жетүүнүн божомолдуу мөөнөтүн белгилеңиз. Төртүнчү, жазылгандарыңызды жаттап алып, дуба айткандай күн сайын кайталай бериңиз. Дубаңызды аяктап жатып, планыңызды ишке ашырууга шарт түзүп жаткан тагдырыңызга ыраазычылык айтууну унутпаңыз. Бул инструкцияны кылдат аткарыңыз. Ошондо сиз жашооңуздун канчалык деңгээлде жакшырганын байкайсыз. Анын жардамы менен сиздин оюңузга дагы келбеген укмуштуудай мүмкүнчүлүктөрдү багындырып, жолуңуздагы тоскоолдуктарды жое алган көзгө көрүнбөгөн өнөктөштү табасыз. Талыкпастан бул процедураны аткарыңыз. Ошондо анын баалуулугун түшүнбөгөн адамдар сиздин көздөгөн максатыңыздан кайтара албайт. Бул жашоодо эч бир нерсе жөн эле боло бербейт. Биз менен болуп жаткан нерсенин бардыгы өзүбүздөн гана көз каранды. Ийгилик бардык эле сферада өз максатына умтулган адамдын
анық жана кылдап пландалган аракеттеринин жыйынтыгы болуп саналат. Уолтер Крайслер чогулткан каражаттын бардыгын унаа сатып алууга жумшаган. Себеби ал унаа чыгаруу иши менен алектенүүнү көздөгөн жана салардын түзүлүшүн даана изилдеп чыгууну каалаган. Досторун таң калтырып, унаасын толтура жолу чачып, кайра жыйнаган. Алар Уолтерди акылынан айныды деп дагы ойлонушканы чындык. Бирок ал эч нерсеге карабастан көздөгөн максатын бек карманып, жыйынтыгында эң ийгиликтүү унаа өндүрүүчүлөрдүн катарын толуктаган. Уолтер Крайслердин окуясы сизди шыктандырат деп ойлойм. Себеби ал жетишсиз, балким же баштапкы капиталдын жоктугу максатка жетүүдө эч тоскоол боло албастыгын көрсөттү. Мария Скловская-Кюри радий деп аталган жаңы химиялык элементти ачкан. Ал эми Эйнштейн атомду бөлүү жолу менен энергия алуунун процессин баяндаган. Окумуштуулардын бири да мындай иш мүмкүн экендигине ишенген эмес. Максаттын аныктыгы, мүмкүн эмес деген түшүнүктү жокко чыгарат. Ал ар бир ийгиликтин баштапкы чекити болуп саналат. Ал акчага сатылбайт жана ага баа чегерилген эмес. Демек ал бардыгына жеткиликтүү. Сизден максатты аныктоо жана ага жетүү демилгеси гана талап кылынат. Бул жашоодо эмнеге жетүүнү каалап жатканыңызды аныктамайынча, максатыңызга жетүүнүн жолун билгендерден арткан оокатка шүгүр кылып жашай бересиз. Ийгиликке жетүүдө ишенимдүүлүккө ээ болуу үчүн бардык аракетиңизди жана ойлоруңузду бир жерге топтоп алышыңыз керек. Ойлонуңуз, пландаңыз, экинчи эмес, биринчи даражага умтулуңуз. Бардык ийгиликтүү адамдар колдонгон жогорудагы инструкциянын алкагында иш кылыңыз.